вариантында кезектеги жаркыраган жаңы техникалар орун алды. Ал эми биздин чыгармачылык топ жеринде жүрүп жаткан даярдык тууралуу жана ушул жерде суктануу менен карап өтүп бара жаткан жарандарыбыздын оюн билүүгө ашыкты. Канча деген техникаларды алып келди. Заманыбыз тынч болуп атат, токчулук болуп атат. Эми башка бирөөлөр мындай көрө албастык кылып ар нерсе деп сүйлөй берет, бирок бизге элдин көп эле ушул жактайбыз да. Элибизди макам карма уруш кылбай, тополоң кылбай жүрөбү? Жапаровго миң марта рахмат. Разыбыз, омно болуп, Жапаров жакшы болуп, ийгиликке жетип, өмүрү узун болуп, балдарын жакшылыгын көрүп, элинин жакшылыгын көрсүн, омно болуп. Чоң рахмат, ушинтип элдердин камын ойлоп, ушундай жаңы технологияларды алып келип, элдерди дарылап аткандарга. Жасаса врачтар биринчи бир тийиштүү дарыларын берсе, андан сырткары операциясын жасаса, бул абдан чоң керемет көрүнүш. Өтө чоң жаңылык, өтө чоң мамлекетибиздин алдына карай жылышына түрткү боло турган техникалар келиптир. Аябай кубанычтамын. Албетте, баары эле сүйүнөт болуш керек. Оюңуз кандай? Жаңылана берсин дейбиз, эмедейбиз. Доктурканасы келиптир. Ошолорду көрүп биз абдан кубандык. Биздин президент Садыр Нуркожоевго рахмат. Эме нардын эң акыркы айылынабыз. Мына бизде Кудай шүгүр быйыл деген чөмүртөндү, ошол жерге жаңы техникалар өчүрүп калды. Сүйүнүп эле атабыз, жакшы эле мурун караганда жакшы оңолду. Нарындан келдим мына мен. Эми жол көчтө кырсык болбой эле койсун, бирок алдын ала даярдык керек. Даяр туруш керек ар нерсеге. Өз мобильный госпиталдын түрлөрү аябай көп. Россияда болобу, Казакстанда болобу, башка мамлекетте болобу, ошол эле биз Турцияда барып көрүп келдик. Бирок бунун өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат? Бунун өзгөчөлүгү биринчиде ушу талаада эчтемкеден биз вот мисалы свет кереги жок, суу кереги жок, башка нерсе кереги жок. Биз толугу менен любой түрдүү оор операцияларды жүргүзө алабыз. Кандай өзүңүздөр байкагандай улар деди ошо кроваты дагы өзгөчө. Бул бүт баары пластик, аябай жеңил. Мындай бүктөлгөндө бул мындай чакан чемодан болуп бүктөлүп калат. Могу матрасты үстүндө бир матрасын дагы өзгөчөлүгү бул денеге зыян келтирбеген, суукту топтобогон жана камбы же башка заттарбы берге сиңбеген өзүнчө бул материал. Бул өзгөчө материал. Күнү иштей турган шарттар бар. Генератор, мына жарык бергүчү биз осветительный мачталар деп коебуз, ошолор. Мындай карасаң, бул жерде спутниковый телефонуна чейин бар, спутниковый компьютерине чейин бар. Мисалы, могул жакта карай турган болсок, мына бир тарап. Бул реанимобиль, обаякы, то есть реанимация бөлүгү. Бул жакта дагы эки тарап мына реанимация бөлүгү. Мисалы, мындай карап кете турган болсок, мына бул биздин сыймыктана турган нерсебиз. Бу жерде рентген аппаратыбыз турат, рентген аппаратыбыз. Биз атай мындай сыртына чыгарган жокпуз, бирок бул ушу любой органдарды даана жашынакай чыгартып берет да. Мобильный госпиталды бул жака биз алуунун алдында биз өзүбүзгө кандай максат койгонбуз? Кандай кыйынчылык болбосун, ошо ээн таладабы, свет өчкөн маалдабы, бир башка жердеби кыйналбай өзүбүздүн жумушубузду аткарганга деп. Могу бизде мобильный лабораториябыз. Убак мен айтып аткан заттанбы, канданбы бүт параметрлерди 10-15 мүнөттө чыгарып бере турган мүмкүнчүлүгү бар. Баарыбыз эле көп болуп турабыз, элдерибиз аябай ыраазы биздин жасап аткан жумуштарыбызга. Садыр Кожоевичтин ушу биздин потенциалыбызды көтөргөнүнө да биз аябай чоң рахматыбызды айтабыз. Эми бул ушу госпиталдын мисалы 3-төн 1. Будан кийин тамак ичүү өзүнчө жайы бар. Адан нары берки технический персонал жана генераторлор иштеп аткан ошолордун өзүнчө жайлары бар. Анан дагы кошумча айтып кетет элем. Бул госпиталдын дагы кошумчалары бул өзүнүн реанимобили жана өзүнүн ушу скорый помощь берүүчү штабы
полный толугу менен ушул жерге кошулуп келет. Кайсыл жерде кандай кыйынчылыкка таппасын, биздин шартыбыз жетет, адамдарды алып келип ушу мобильный госпитальга көргөзгөнгө.